Бекмамат Осмонов атындағы Жалал-Абад мемлекеттік университеті, Жалал-Абад колледжі, директор, педагогика илимдеринин кандидаты, доцент Турдубаева Бариса Малыевна, окуу бөлүм башчысы Салибаева Кенжегүл Паратовна, куратор Досалиева Мунайым Молдалиевна, БКМ бюджет эконсез тайпасынын студенти Тойчубекова Гүлзина Тойчубековнанын куратордук саатка жасаган кайтарым байланышы. Темасы 7-8 ноябрь тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнү. 7-8 ноябрь күндөрү Кыргызстанда тарых жана ата-бабаларды эскерүү күндөрү деп кабыл алынды. Анда кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүндөгү мааниси зор болгон 3 тарыхый окуяга басым жасалган. Бул күндөрү 1916 жылдагы окуя, 1917 жылдагы Октябрь революциясы жана репрессияга кабылган кыргыздардын чыгаан уулдары эскерилет. Алгач 1916 жылдагы окуялардан баштасак, бул жылдары изүүдөн жапа чеккен эл, падышалыкка каршы көтөрүлгөн. Ошондо кызыл, кыргын, кандуу кармаш башталган. Замбирек жана пулемет менен куралданган отрядга туруштук бере албаган миңдеген кыргыздар азыркы Кытайдын аймагына кире качкан. Жеңилип калганына карабастан көтөрүлүштүн тарыхый мааниси зор. Кара Кыргыз автономиялуу областы, андан кийин Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын түзүлүшү, Кыргыз мамлекетинин түптөлүшүндөгү маанилүү баскычтар. Кыргыз ССРнин учурунда мамлекеттик атрибуттар кабыл алынып, өлкөнүн аймагы 5 областка бөлүнүп, борбору Фрунзе болгон. Ошентип Кыргыз мамлекети эгемендүүлүккө карай жол тарткан. Ошентип улуу Октябрь социалисттик революциясынын 100 жана саясий репрессиялардын 80 жылдыгына байланышкан иш-чараларды 2017 жылдын 7-8 ноябрында өткөрүү өкмөткө, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө тапшырылды. Бул окуянын мааниси, маңызы жаңы мамиле менен иликтениши керек, дейт тарыхчылар. 1917 жылдагы Октябрь революциясы Кыргызстандын мамлекеттүүлүккө ээ болушуна түздөн-түз таасирин тийгизген. Терең мааниси бар окуя. Учурда кыргыз акындары бул күндү кыргыздар үчүн аткан таң болду деп ырдаганы да бекеринен айтылбаса керек. Ошону менен куратордук саатка жасаган кайтарым байланышымды жыйынтыктаймын. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.